19 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда аткез жүктөрдү өткөрүүгө көмөктөшүүгө шектелип 8 чек ара кызматкери жана 5 жөнөкөй жаран кармалды. Бул тууралуу 19 декабрда УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, 18 декабрга караган түнү Баймак автожол көзөмөл өткөрүү пунктунун чек арачылары жумуштан тышкаркы убакытта мыйзамсыз жүк алып өтүүгө көмөктөшүп жатканда кармалган. Териштирүүдө аталган иш-аракеттер системалуу мүнөздөгү туруктуу аткезчилик каналы экени аныкталды. Атайын кызмат шектүүлөр кылмыштуу аракеттерин жашырып, чек ара кызматынын көзөмөл өткөрүү пунктунда орнотулган видео камераларды жаздырбоо максатында объекттин аябагында электр энергиясын өчүрүп коюшканын кошумчалашты. Бул факт боюнча кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. 19 декабрда Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар комитети мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 2 жана 3 окууда жактырды. Мыйзам долбоору эми парламенттин жалпы жыйынында каралат. Эл өкүлү Мирлан Самый Кожо туунун айланасындагы талашка чекит коюу үчүн референдум өткөрүү керектигин айтты. Ал эми Жамила Исаева күндүн нурун түндүк менен айкалыштырууну, Арсланбек Малиев туунун түсүн өзгөртүүнү сунушташты. Бирок комитет алардын сунушун кеч берилди деген жүйө менен четке какты. Коңшу Казакстандагы бир мезгилде Астана деген шаарынын атын өзгөртүп Нур Султан деген. Бүгүн тагдырдын тамашасын караңыздар. Айланып келип кайра Астана болуп жатат. Мен президенттин саясатына каршы эмесмин, бирок тууну өзгөртүүгө каршымын. Ушул бийликтин өмүрү узун болсун, мамлекетте стабилдүүлүк болсун, байрагыбыз түшпөсүн. Бирок 20-30 жыл болобу бийлик алмашкандан кийин ушул желек кайра кайтып келерине бөркүңөрдөй ишенип койгула, деди Самый Кожо. Буга чейин Бишкекте өткөн элдик курултайда катышуучулар желекти өзгөртүүгө эл каршы экенин айтып, парламент төрагасы Нурланбек Шакиевди бул демилгесинен баш тартууга чакырган. Ал эми президент Садыр Жапаров тууну өзгөртүү демилгеси ага таандык экенин айтып, элдик курултайдын катышуучуларынан колдоо сураган. Мыкаачылык менен бычакталган Асель Нугойбаевага мурдагы күйөөсү тергөө абагында отуруп алып да коркутууларды жөнөтүп жатат. Бул тууралуу жабырлануучунун сиңдиси Диана Иелкен билдирди. Биз Аселдин ден соолугу үчүн күрөшүп, операциясына каражат топтоп, коркуусу менен күрөшүп жатсак, тигил зөөкүр жылуу жумшак жерде отуруп алып, Аселге жазып жатат. Бул зөөкүргө мамлекет биз төлөгөн салыктан мамлекеттик жактоочу жалдап берип койду. Жалпы камерада отурат экен. Байланыш каражатын берип атышса, демек аны сыйлашат окшойт да, деп жазды жабырлануучунун сиңдиси. Катта айыпталуучу түбөлүк отурбасын, жакында эркиндикке чыгарын жазып эскерткен. Ошондой эле намаз окуй баштаганын жана бул жашоодо да, аркы дүйнөдө да бирге болушаарын жазган. Кийин жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз кызматы ТИЗО 1де тинтүү жүрүп, айыпталуучуга таандык телефон табылганын билдирди. Маалыматка ылайык, телефонду ага соттолгон башка адам берген. Ногойбаеванын сиңдиси жакында бул иш боюнча сот отурумдары башталарын дагы кошумчалады. Алар соттон айыпталуучуну өмүр бою кесүүнү өтүнүп жатат. Чүй облусунун Селекция айылында 36 жаштагы Асель Ногойбаева кордолгону тууралуу окуя 20 сентябрда белгилүү болгон. Жабырлануучу ошол эле күнү бети жана моюну кесилген абалда улуттук госпиталга жаткырылган. Бул факты боюнча милиция денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш ишин козгоп, жабырлануучунун 39 жаштагы мурдагы күйөөсүн кармаган. Жабырлануучу бул окуяга чейин дагы мурдагы күйөөсүнүн зордук зомбулугуна арызданып, укук коргоо органдарына 2 жолу кайрылганы белгилүү болгон. Бирок ал соттолбой эле эркиндикте калган. 27 декабрда Чүй облустук соту аялдын мурдагы жолдошун пробациялык көзөмөлгө алуу боюнча чечимди жокко чыгарып, айыпталуучуну зордуктоо иши боюнча 8 жылга эркинен ажыраткан. Кемпир Абад иши боюнча камалган саясатчы Бектур Асановдун абалы оор экени айтылды. Мурдагы оппозициячыл саясатчы ооруканада дарыланууга муктаж. Бул тууралуу 19 декабрда Кемпир Абадды коргоо комитети билдирди. Маалыматка ылайык, Асановдун башы жарылып, моюн омурткаларына залакка кеткен. Учурда орну басаңдатуучу дарыларды колдонуп жатат. Асановдун жубайы аны МРТга тарттырышканын, бирок ооруканага качан жаткырылары белгисиз болуп жатканын айтты. Жакындары анын баспай калуу коркунучу бар экенине тынчсызданып жатышат. Бүгүн ТИЗОго Бектур Асановдун акыбалын нейротравматологда көрүп чыгып, тез арада моюн омурткасынын 2 жеринен операция жасалышы керектигин айтты. Бирок дагы деле ооруканага которбой жатышат. Аны жок дегенде үй камагына чыгарып, дарыланууга мүмкүнчүлүк берилиши керек, деп айтылат комитеттин билдирүүсүндө.
өндүрүүсүндө. Чолпон Атадагы Рух Ордо борбору мамлекеттин карамагына өттү. УКМК борбор маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин акчаларынын изин жашырууга байланышкан иш боюнча кайтарылганын билдирди. 21 ноябрда күч кызматкерлери САБ аттуу жаранды кармашып, ал 18 декабрда Рух Ордону мамлекетке өткөрүп берген. Ошондой эле аталган иш боюнча ал республикалык бюджетке 537 миллион сом кайтарылган. УКМК Көлбаевга таандык мүлктөрдү издөө уланып жатканын кошумчалады.